Негизи мындай карап көрө турган болсок, Гүлжигит Сатыбеков менен көп гастролдодуңуз, көп чогуу жүрөсүздөр, көп кызматтарда жүрөсүздөр. Арада бир жылуулук же бир махабат бар сыяктуу. Чындыгын айтайын, эми ачык эле айтайын, жашырбай элечи. Чынын айтсам, мен Гүлжит Бакени сүйөм. Ого. Аны сүйөм, Гүлжит Баке экөөбүз жүрөбүз. Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга кутман кеч. Адатта кайрадан сиздер менен Ош кече түнкү шоу программасы. Мына бүгүн өзгөчө жалпыңыздар үчүн маанайыңыздарды көтөрүп, айтор азыркы учурда биздин интернет айдыңында дейбиз, маданиятыбызда дейбиз, айтор жалпы эле хайптардын хайпын жаратып жаткан инсандар бүгүн инсан бизде конокто. Анда жалпыңыздарга тааныштыралы. Өзгөчө Булбул үндүү эжекебиз Гүлсүн Бостонкулова бүгүн бизде конокто. Кандайсыз? Жакшы, саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга маанайлар жакшыбы деп кайра сизден сурап коеюн. Жакшы, келиңиз, эл менен дагы амандашып алалы, эл менен дагы. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга ысык салам. Оштук өзүмдүн туугандарым, амансыздарбы? Мен келип калдым эфирге. Азыркы, мисалы үчүн ошо сиздин турган стилиңиз дейбиз, айтор азыркы кийинип турган турпатыңыз боюнча мындай көчөдө баратканда ар бир адамдын көзүнө бир эмне болуп кетти деген сыяктуу карап жатча, таң калыштуу келгенчекти. Ооба, албетте. Сөзсүз бир карап өтүшөт. Кээ бирлер келип чачымды кармалап кетишет. Кармалап кеткендер да болуп жатат. Комплимент айтып кетишет. Башкача криво көздөр менен да карашат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, интернет желесинде WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook айтор баарына эле кирсең, вау, Wi-Fi'ң жок беле, эмнеге төлөбөйсүңбү деген сыяктуу тамашалар аябай көп болуп кетти. Эми Гүлсүн эжеке, ушул клип Гүлжигит Сатыбековдун айткан сөзүн угуп калдым эле. Бул хайп болуп атабы же мыскыл болуп атабы? Мен аны түшүнбөй калдым деп өзү да айтыптыр да. Сиздин оюңузча бул эмне болуп атат учурда? Хайп болуп атат. Хайп болуп атат. Хайп деген өзү эмне? Хайп деген хайп дейбизби? Хайп да. Хит менен хайптын айырмасы деле жок да. Азыркы жаңы термин боюнча хайп деп аталган. Демек, учурда баары сыноосунда вау, Wi-Fi. Ошондой болуп атат. Эми ушул ырга токтололу. Кимдир бирөө бул чыгарманы аябай жакшы десе, кимдир бирөө бул ырбы ушулда дегендер да арада жок эмес. Ооба. Айта кетиңизчи, бул ыр кантип жаралды, кантип Wi-Fi өчүп калды, эмне болду эле? Бул ыр негизи 3 жыл мурда жазылган. 3 жыл мурда жазылган. Биз Гүлжит Баке менен гастролдо жүргөндө негизи мен сунуш киргизгем, дуэттерде айлы депчи, макул деп мен сунушумду четке какпай, ушул как раз бизге ылайыктуу ошол вау деген ыр бар, ошону жараталы деп аранжировщик Ильяс Абдурасаковго барып аранжировкасын берген. Биз кийин баягы үн жаздыралы деп барганда, ага чейин сөзүн биринчи куплетин жазып, кайра экинчи куплетин жазып атканда баягы тамашалуу иретинде, негизи бул ыр тамашалуу иретинде, бирок аранжировкасы өтө сонун, ыр аябай сонун, бардыгы эле сонун негизи. Анан экинчи куплетке келгенде ошол Ак жол деген инибиз үн түшүрүп, ошол студиясында жаздырып атканбыз. Тиги Гүлжит Баке Wi-Fi'ң жокпу эмне деп атып тамаша болуп атып ушул ырга кирип кеткен ошолчу. Wi-Fi жок экен. Анан төлөнө элек дейт деп атпайбы, төлөсө болбойбу эмне деп атып ушу менен тамашалуу иретинде үн жаздырып койгонбуз. Анан биз ойлогон эмеспиз, ошончо калып кетет депчи. Буну баягы черновой вариантта жаздырган болчук. Андан кийин ошол менен убакыт өтүп, аркы берки сөздү экинчи куплетин алмаштыралы деп канча аракет кылып жүрдүк. Анан мен бошосом, Гүлжит Баке бошобойт, ал бошосо мен бошобойм. Ушинтип убак-саатыбыз төп келишпей ошоюнча калып кетти. Клип дагы ошол боюнча тартылып 3 жылга созулду. Клип да 3 жыл болуп калды тартылганына? Жок, тартылып аткан процесс 3 жылга созулду. Бүтпөй. Бүтпөй. Анан негизи клип башкача чыгат болчу. Жакшы жерлер тартылган жерлер эми какой-то неме болуп өчүп калды. Ошол макул деп кайра башынан тарттырып ошентип азыркы клип ушундай чыкты. Жакшы эле, бирок менин купулумда анча толгон эмес, бирок жакшы эле чыкты. Анан клип быйыл даяр болуп 3 ай болду эле. Даяр болгонуна.
Андан кийин эле вот 1 айдын ичинде ошону кыркып эметип көңүл бөлгөндөр кыркып чыгарып ТикТокко ушинтип хайп кылып жүрүштү. Негизи бул клипти, бул чыгарманы өзүңүз айттыңыз, биз баягы Черновой иретинде пайдалануу үчүн эле оон жоголуп кетпештиги үчүн эле ошол сөздөрдү колдонуп, бирок натыйжада ошол ырга аралашып кетти. Анан эл арасында көбүнчө кандай пикирлер айтылып атат, эчеке өзүңүз дагы бир сарасеп салып көрдүңүзбү? Эл арасында мен кээ бир комментарийлерин окуп калам. Жакшы жазгандар дагы бар. Көбүнчөсү жаман жазгандар, баягы сын катары, баягы ошентип жазгандар толтура. Бирок мен бул ыр мага жагат. Мен алардын сөздөрүнө сын айтса канчалык биз ошончолук баягы сынга жараша жакшы жагын кабыл алып, жаман жагын бул жактан кирип бул жактан чыгып дегендей мен баарына жакшы кабыл алам. Сөйгөндө ошол ар бир инсан ошол кандай жакшы комментарий жазабы, жаман жазабы, алар баягы чын жүрөгү менен көңүл бөлүп, убактысын кетирип, ошол өздөрүнүн оюн жазып атышпайбы? Ошол ар бир жазган ошол инсандардын оюн мен баалайм, туура кабыл алам. Ырдын аталышы да бир өзгөчө да. Вау. Кантип вау болуп калды? Ошондо сизди көрүп вау деди же ошондо кандай болду аталышы? Албетте, мен өзү ваумун да. Анан вауга вау дуэт жазыш керек да дегендей. Ошондо бул аталышты ким койду эле? Сизденби же Гүлжигит Сатыбеков сунуштадыбы? Гүлжигит Сатыбеков сунуштады. Негизи бул мен ыр дуэт жаздыралы дегенде ушул ыр бар экен оюнда. Вау деген бир ыр бар, ошону жаздыралы деп, ошол Гүлжигит Сатыбеков чогуу ошол ырды жаздырды. Анан ушул сиздин интернет айдыгында эң көп көрүүчү топтогон клиптериңизге бир сарасеп салып көрдүм да. Көрсөм сиздин чыгармаларыңыздын арасынан ушул баягы мага жолук деп ырдаган экенсиз. Андан ары жыла турган болсом, бассам, турсам дейсиз. Андан кийин дагы кайра мага жолук болуп кетти. Андан кийин эле карасак, бир маалда жашайт махабат деген чыгарма чыкты. Андан кийин ары өтө турган болсок, менин махабатым. Анан акырында вау деп калды. Анан вауну көрүп эле ушу менен бүттү да деп турсам, Кусалык деген чыгармаңыз чыга келди да. Ошондо бул чыгармалардын баарысы бир адамга арнала турган сыяктуу эле көрүнүп калды да магачы. Анан айтайын дегеним, эмнеге ырлардын тематикасы баары махабат жөнүндө? Ушул ар бир эфирде ушул суроо мага көп берилет чындыгында, бирок чындап махабат жөнүндө көп ырдайм. Сүйүү бар, жашоо бар, жашоо кызык дегендей. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө сүйүү жашасын, махабат жашасын. Сүйүү бар, бир эле баягы адамга болгон сүйүү эмес, ата энеге, балага, мекенге дегендей ушундай сүйүүлөр ар кандай бөлүнөт, муну баарыбыз эле билебиз дегендей. Махабат себеби дегенде жүрөгүңдө махабат болсо, сен ошончолук баягы кызыктуу жашайсың. Ошол махабат болсо, ошол үчүн кийинесиң, ошон үчүн жасанасың, ошон үчүн ар бир сүйлөгөн сөздөрүңдү иреттеп, өзүңдү тарбиялайсың дегендей да. Жашоо ушунчалык кызык болот. Ошондуктан бардыгы эле махабат жок жашабаса керек деп ойлойм. Демек, жашоону кызытуу үчүн махабат менен болуш керек, сөзсүз. Интернет айдыгында мени бир четинен күлдүрсө, бир четинен мен да ушул нерсеге бир аз ишенген сыяктуу болуп калдым да. Аябай көп ушул суроону окудум, айрыкча ваудан. Булар экөөдө бир нерсе бар, же экөөдө бир махабат бар ортосунда деген сыяктуу бир кептер болуп атат да. Негизи мындай карап көрө турган болсок, Гүлжигит Сатыбеков менен көп гастролдодуңуз, көп чогуу жүрөсүздөр, көп кызматтарда жүрөсүздөр. Арада бир жылуулук же бир махабат бар сыяктуу сезилет да. Ушу телегөрүштөрдө бир ачык эле айтпайлы ушуну. Кандай болуп атат? Ырды да чыгардыңыз да. Ырды да чыгардыңыз. Чынында мурунку эфирге келгенде, ай Гүлжигит деп ырдап боздодуңуз эле. Эми болсо чогуу вау деп жүрөсүз. Бул жерде кандай бир биз билбеген бир чоңураак эле сүйүү бар окшойт. Ушул суроолор аябай көп берилет. Чындыгын айтайын, эми ачык эле айтайын, жашырбай элечи. Чынын айтсам, мен Гүлжигит Байкени сүйөм. Ого. Аны сүйөм, Гүлжигит Байке экөөбүз жүрөбүз. Каяктарда? Деле десем азыр интернет бардыгы дүң болот да. Жаңы хайп, жаңылык деп кой, хит болот. Гүлжигит Сатыбековдун сүйгөнү оштон табылды да, Ооба.
тамаша, баары ташты өткөнүн баары тамаша. Чын-чынында биз Гүлжигит Сатыбеков менен биз коллеги, чогуу сахналашпыз дегендей, биз ошол чогуу иштешип эле бизде баягы достук мамиле. Гүлжигит байке менен ата-энеси менен Аяш ата, Аяш апалар, бир туугандар менен чогуу катташып, гастролдо жүргөндө ошол Аксыга үйүнө барып гастролдоп жүргөнбүз. Семьясын, балдарын, семьясын баарын тааныйм, жакшы мамиледе, жакшы катнаштабыз. Ошол сый мамиледе коллеги. Бирок буйтап чыгып кеттиңиз, акырын. Жок, азыр жана сөз. Бирок менимче бул сөзүңүзгө, жоогуңузга менимче көрүүчүлөр канааттанбайт го деп ойлойм. Сиз кандай ойлойсуз? Эми ар бир эл оозунда элек жок дегендей, ар ким ар кандай ойлойт. Бирок мен сүйөрөм деп коебузбу? Ошол эми ошол немеси, ошол жерим интернетке чыгып кетпесин, баары дүң болуп, Гүлжигит Сатыбеков менен экөөңүздүн сүрөтүңүздөрдү коюп, ортого жүрөкчөлөрдү коюп. Экөө бири-бирин буга чейин болду, сиздерге экөөңүздөргө келип айткан учурлар да болду, экөөңөрдө бир жылуу мамиле барбы деген сыяктуу суроолор. Толтура андай суроолор толтура. Экөөңүздөр олтурган жерден айтылган учур болду? Эфирлерде дагы жок, экөөбүздүн жок, отурган жерде айтыла элек, жалгыз. Кандай болор экен деген ошо жалгыз мага айтылат. Хайп үстүндө жүрүү кандай болот эжеке? Хайптын туу чокусунда турасыз азыр, ылдыйды карап турасыз, элди карап дегендейчи, хайп дегенде кандай хайптын кандай кайфы бар экен? Хайп таанымал болгон бул аябай жакшы негизичи. Анан мен бир чети аны андай деле баягы сезбейм деле, сөйдөндө мурда кандай болсом ошондой эле жүрөм. Анан могу кээ бирөөлөр ооруп калыптыр, анан жылдыз оорусу менен ооруп калат деген сөздөр бар го. Мен эч качан андай ооруп калып дегендей, менде андай болезнь жок да, чындапчы. Мурда кандай болсом ошол эле, ошондой эле болуп жүрөм, мен сезген эле жокмун. Бирок баягы тойлордо, көчөлөрдө, бүт жерде баягы мурдага караганда жакшы таанып, менин атым уже Гүлсүн Бостомкулова эмес, Wi-Fi. Wi-Fi деп бардыгы кол менен көрсөткөндөр болот, келип сүрөткө түшүп алалы деп, ошондой келип көрмандар келип сүрөткө түшкөндөр болот. Тойлорго барганда дагы келип баса калышып сүрөткө түшүп, ушундай аябай жагымдуу нерселер болуп атат да. Ошонун баарын сезип атам. Кудайыма чексиз шүгүрчүлүк кылам. Азыр кандай бул элге кандай жагат, кандай жакпайт, ар кандай өздөрүнүн немеси, бирок ушулар менен баягы таанымал болуп, бул негизи жакшы, мага жагат булар. Анан эми ар ким өзүнүн элинин, ар ким өзүнүн ою бар. Ошол. Азыр Гүлжигит ага ойчо дагы бир суроону берем, ошол менен бул теманы жаап, башка темага өтүп өткөнгө аракет кылалы. Кимдир бирөөлөрдүн ошо сиз айткандай көрүүчүлөр арасында эл оозунда элек жок дейт, ар кимде ар кандай суроо жаралат экен да. Мисалы үчүн кимдир бирөө айтышы мүмкүн экен, ошол Гүлжигит Сатыбеков менен чогуу көтөрүлөйүн деген максат ошо Гүлжигитте ырдады, анан Wi-Fi'ди вауну ырдады депчи. Мындайча айтканда, атактуулукка жетүүнү ушул жолун тандады деген дагы көрүүчүлөр катардан чыгат экен да. Ошолорго кандай комментарий калтырат сиз? Эми чын-чынында негизи ал ошол эми 50% ал деле туура. Сөйдөнде бул көрүүчүсү көп, аудиториясы көп, Сөйдөнде Гүлжигит Сатыбековдун мен бир эле мен эмес, бүт кыргыз элим талантын баалайт. Ырлары кандай, сонун керемет ырлары бар. Ошондой эле мен дагы ошол талантын бүт ырларын баалап, анан ошол бир чети биздин баягы курак биздин жашыбызда туура келет деп мен ошого чогуу ырдайлы деп сунуштагам. Анан ал жагы деле туура, Гүлжигит байкенин элдин баары тааныйт. Анан ошол аркылуу кичине болсо дагы атымды чыгарып, кичине болсо да көтөрүлүп дегендей аны мойнума алам. Чындыгында ошондой. Бир чети ошондой, бир чети Гүлжигит байке менен иштешиш өтө жакшы, өтө приятно да, чындап.
бир махабатка далил жаш курага да туура келет дегениңиз ал жагы туура келип кетти да. Демек урматтуу теле көрүүчүлөр, ар дайым жан дүйнөбүздө махабат гана жашап, орноп, жылуулук гана тартуулап турсун дейли. Ал эми бизде сыйлуу коногубуз бар, Гүлсүн Бостоnkулова эжекебиз жакшы бир маанайда жалпыбызга сонун маек куруп жаткан учуру. Эжеке, азыр сизге кийинки суроо сиздин стилиңиз боюнча сурагым келип турат да. Бир четинен сиздин чачыңызды карап, ар кимге ар кандай ой келет. Кимдир бирөөгө Кытайдын чачы дешибиз мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн кадыресе биздин тамакка кошулган макарон дешибиз мүмкүн. Өзүңүз да тамашалап айткан сыяктуу китлап дешибиз мүмкүн. Айтор лапша дешибиз мүмкүн. Деги эмне бул? Бул чач. Кимдики? Меники. А сиздин чачыңыз ушу материал сыяктуу ошондо. Же атайын жасаткансызбы ушунда? Бул чач жасаткан, салондон жасатылган. Бул өзүмдүн чачыма кошулуп өрүлгөн. Өрүлүп, анан түшкөн ар жагы занавескеге айланып кетти. Искусственный чач. Жасалма. Менде кызык суроо да. Баш жуасызбы ошондо? Ооба. Ошондо мына чачырап кетпейби же? Жок, эч нерсе болбойт. Башты кадимкидей эле жуунасың. Тоскоолдук жаратпайбы? Кадимкидей эле жууп коесуң. Иә. Кийим жуугандай эле экен да. Стиральныйга салып коюп эле башта. Кадимкидей эле жууп коесуң. Жок, мен ушул чачка аябай көнүп калдым. Мага аябай жакты. Себеби дегенде уктап турганда деле эч кандай тарабай эле кете берсе болсо керек. Ооба, эч фен учу жок дегенде чачыңды мен чындап бир айдан ашып калды. Чачым аябай эс алып атат. Болбосо күнүгө жууп, күнүгө учу жок, күнүгө фен болуп, чачым аябай күйүп, баягы кыйналат эле. Азыр бир 4-5 күндө бир жууп коём. Анан качан любой мезгилде эме даяр, прическаң даяр, любой мезгилде ухоженная, красивая дегендей да. Кийимди кийесиң, кеттиң дейсизби? Анткени чачка башка учурда көп убакыт бөлүнсө, азыр бир аз жеңилдеп калды. Жеңилдеп калды. Анан эми бул нерсени дагы бир четинен карасак, сиз үчүн жеңил, ыңгайлуу көрүнгөн менен ал эми биздин көрүүчүлөргө, айтор элге кандай таасир калтырып атат бул чач? Элге баягындай эле эми Wi-Fi деген сыяктуу муну деле жакшы комментарий, жаман комментарийлер келет. Жамандарын айтыңызчы. Чачыңыз китлап го деген. Анан тиги Тамада Эрнис Бөрүбаев кечээ тойдо чыгарып койгон экен. Ал дагы аябай толтура эмеге көрүүчү талкууга эме талкуу болуп атат TikToктончу. Аны карап аябай күлүп анан бул эми баягындай эле ошо элдин өзүнүн ою, ар бир жазган эмелерге мен баарын эле туура кабыл алам. Кээ бирөөлөр баягы кээ бир интервьюда мага суроо берип атышпайбы, көбүнчөсү баягы жаман комментарийлер аябай болуп атат, жакшылар деле болот дегенде, ошол жаман комментарийлерге кээ бир ырчылар депрессияга кирип, аябай баягы кыйналып, ушундай болуп калышат. Көчөгө баса албай атам, тигиндей болуп атам деп ушундай болуп калышат деп айтышат экен да. Сиз кандай болуп атасыз деп мен эчтеке деле болгон жокмун. Кайра мен кайра сүйүнүп атам. Кайра жазгыла, жаза бергиле депчи, жакшы болобу, жаман болобу. Эч мен жүрөккөн аны кабыл алган жокмун. Демек, жазбай койгондон көрө бага жаман болсо да жазып турган дейсизби? Негизинен айтканда, баягы биздин улуу мундун өкүлдөрү көрүп балким бул сиздин стилиңизге кошулбашы, бул алардын баягы өз учурундагы тарбиясы, алардын баягы көзүнө бул нерселер тыш көрүнүш, батыштын модалары келип калды деш мүмкүн да. Негизинен айтканда, сиз үчүн кыргыздын кызыга ушу форма, ушу жүрүү туура эле? Азыр заманга жараша болуш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде мен эми ушул боюнча эле кала бербейм. Мен атамдын кызымын. Ошол да мага жазып атышат, сен атаңдын кызысың, Мамат Ибраим Бостоnkулов. Анан сен мындай болгонуң сага туура келбейт депчи. Мен алардын оюна да кошулам. Бирок биз ырчыбыз, биз
баягы искусствонун адамдарыбыз. Искусство дегенден кийин биз ар кандай нерсени жаратышыбыз керек да. Бир эле эмеде стилде жүрө бербей, кээде ушундай стиль болуп, мен ошончо эле калып калбайм. Может, дагы башкача болуп кетептирмин деген сыяктуу да. Сөйденде баягы башкача заманга жараша алмашып, өзгөрүлүп турсаң, бул кызыктуу болот деп ойлойм да. Элдерге дагы Гүлсүм Бостоnkулова баягында макарон болуп жүрдү эле, эми моундай болуп калыптыр деген сыяктуу да. Анан кайра өзүм ошондой эле өзүмдүн угума түшөм, кайра өзгөрүлөм дегенде өзгөрүп турган мен ойлойм жакшы. Батышты туурайсыңбы, каякты туурайсыңбы, негизи эле стилди өзгөртүп туруш керек. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Азыркы мезгилде, мисалы үчүн, трендте турган, кыргыз трендинде хайптардын тучоксунда турган биринчи чыгармага вауну кое турган болсо, ортоңку бөлүгүнө сиз менен Гүлжигит Байкеним. Эки жаныңыздарга хайп болуп аткан учурдагы эмнени коймоксуз? Кимдерди коймоксуз же болбосо жаныңызга? Эки жаныңызга. Азыркы учурда мындай эл аябай көп көрүп аткан, мисалы үчүн азыр Wi-Fi өтө популярдуу болуп кеткен көпчүлүк. Сиздер сыяктуу эки популярдуу нерсени айта аласызбы? Ырчыларданбы? Ырчылардан дейбизби, айтор жөн тиктокерлерден дейбизби, учурдагы хит болуп жаткан инсандардан. Аны билбейт экенмин. Ойлонуп турмун. Жаныңыздарда атаандаштарга карап айтасыздарбы? Ваунун жанында кимдер жүрөт? Жок. Аны Мисалы үчүн эми интернет желесинде өтө популярдуу болуп жүргөн, мисалы үчүн Гүлсат Мамытбек болушу мүмкүн. Балким бирөөсүн кое турган болсок, дагы бирөө кимди койсок болот жаныңыздарга? Айта албайм чындыгында. Гүлжигит Байкенине коем деп Ооба. Анан эми ошол сиздин стилиңиз боюнча, баштагы шляпалар боюнча айта турган болсок, бул Мексиканын талааларынан келген сыяктуу көрүп турасыздар, колуңузда бир гитара эле экен. Ал эми ошо вауда дагы ушу мексиканецтер сыяктуу стилдер бар дегендей. Бул кантип, кайсы таспадан көрүп калдыңыз бул идеяны? Жок, бул негизи латиноамериканский стиль. Ошондой. Жанр ошол тараптан. Ошондой. Ошондуктан ошол ырга жараша ошондой кийиндим да мен. Гүлжигит Байкени кийиңиз десем болбой койду, ал көнбөй койду. Анан ошол ырга жараша эле кийилген. Анан ошол. Болду дейсизби? Алдыда элди дагы эмне менен таң калтырайын деп турасыз? Азыркы учурда ошол китлап менен таң калтырып атсаңыз, эми эмнеге айланышы мүмкүн? Эми Кудай буйруса, тиги азырынча баягы сыр болуп турсун, азыр айтып койсом, кийин кызыксыз болуп калат. Ошондуктан азырынча Wi-Fi китлап болуп турайын. Кээде китлап дегенде өзүңүз да чачыңызга ишенип кетпейсизби, китлап сыяктуу экен? Ишенип кетем, тиги менин курбу кыздарым айтып калат, курсагыбыз ачканда ушуну эле бышырып жеп албайлыбы депчи. Азаматсыз, эми кантсе да азыркы мезгилде өзүңүз айткандай, чыгармачыл инсан изденип туруш керек, баарысын издениш керек. Мен жада калса сиздин изденүүңүздүн уюлдук телефонуңуздун чехолуна дагы сары түстө кылып чачкал аякташтырып койгонуңузду ушу стилден байкап турсак болобу ошондо? Мен негизи неме сары цветке абдан жакынмын. Кийимдеримде көбүнчө сары, кызыл, ак, 3 цветке аябай. Негизи эле ачык цветке, светофор. Светофор. Ачык цветке жакынмын, себебинде мага ошо ачык цветтер жарашат. Темный бирдемени кийсем эле уже таптакыр менин бетим ачылбай калат да. Ошондон ачык кийимдерди кийип жүрөм. Сизден эми эфирге келген соң бир каверден бир кичине бир шиңгел көрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу чыгарма сураналы, жандуу үндө мүмкүн болсо. Кайсы бирден? Өзүңүз толук билген ырды? Эми Вауданбы? Кааласаңыз Байке болуп бере аласыңбы? Мен Wi-Fi'ыңыздарды эле билбесем, ар жагын билбей калсам керек. Анда сиздер Кааласаңыз ошо ваунду эле аткарсак болот. Билесиңерби? Wi-Fi'ың жокпу эмне? Төлөнө элек, андан кийин төлөсөң болбойбу эмне? Болсо керек. Болду ушу менен. WhatsApp'ың кандай эле? Өзгөрө элек. Болду. Кеттик. Wi-Fi'ың, кытыр. Эмне? Wi-Fi'ың жокпу эмне? Ошо экинчи припевтен кетип атабыз. Wi-Fi'ың жокпу эмне? Төлөнө элек. Төлөсө болбойбу эмне?
болсо керек. WhatsApp'ın кандай эле? Өзгөрелек. Браво. Арчандырды эмеспи дейли. Баракелде. Азыркы мезгилде баягы жубайларга дагы бул аябай үйдө болуп турганда, зерик болуп турганда көп TikToктон аткарышкандар да көп экен. Бирок Гүлжигит аганын дагы мындай чыгармалары менен алдыда ушул сыяктуу дагы таң калтырасыздарбы дуэт же Гүлжигит ага ушуу менен кийин Гүлсүм болду дуэттер да ойлой коелу деди. Жок, биздин алдыда жакшы планыбыз бар. Баягыда дагы эфирде айтылып кетти жакында. Кудайым буйруса экөөбүздөн дуэт туси деген дуэт. Мына сага. Эми вау калып туси көтө турбайбыз. Туси көтөбүз буйруса. Ал туси деген эмне мында? Билейли деген сыяктуу эмненин мааниси келип чыгат? Туса, тусить от слова. Би танса, биздин тусовать этип баягы. Биле деген сыяктуу. Чырга деген сыяктуу. Бара келдим. Сиз менен баягы убакыттын канчалык зымырап учкандыгын чынында биз көрүүчүлөрүбүз менен да байкабай калган чыгарбыз. Бизге бөлүнгөн убакытта мына ушинтип жыйынтыкталып турат. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Анан айта кетүүчү нерсе Wi-Fi'ди төлөңүздөр батыраак. Келиңиз, эркин микрофон болсун. Жалпы көрөрмандарыңызга, көрүүчүлөрүңүзгө жакшы тилек. Жалпы кыргыз элиме аманчылык каалайм, токчулук болсун, молчулук болсун, согуш болбосун, заманыбыз тынч болсун. Ар дайым эле ден соолукта болуп, эч кимиңиздер оорубаңыздар, жакшылыктар гана болсун, тойлор болсун. Ошондой эле Wi-Fi'ңыздар эч качан өчпөсүн. Ыраазычылык билдирели, булбулдай үнүңүздөр өчпөсүн. Дагы да туси эрлерди күтүп калабыз сиздерден буйруса. Сиздерге дагы тунук эфир каалайм. Жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым ушинтип жаркылдап, дагы көтөрүлө бериңиздер. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Ар дайым ошо келген сайын келип туруңуздар. Эшигибиз сиздер үчүн ар дайым ачык. Ал эми урматтуу теле-көрүүчүлөр, жалпыңыздардын эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.